Dostlar 95-жылы жаңы көчүп келгендечи могул үйдүн союздан дубалы бар болчу да. Дубалы. Баягы жаңы бетонду коюптур, ошойдон калып кеткен да, союз тарап кеткен. Крышасы жок эле, жөнүнө 4 буштук эле плитаданчы. Эчтеке жаңы эле коюлган, эч кандай эшик терезеси жок. Анан мына могу ачык жер турбайбы? Ушул жерге шиттер менен коро жасап, анан боз үй тигип, эң биринчи көчүп келгенде ошол боз үйдө туруп анан кой кайтарчумун жайлата. Могул үйдү азы көрүп 30 жыл болуптур деп атам да. Боз үйдөн ушул эң биринчи үйүбүз көчкөндө. Атам бер жагын чоюп чыгарып, үстүндөгү чатырын салып, ар жагын улап, анан 2 бөлмө кылган да. Эң биринчи үйүбүз ушул 2 бөлмөлүү үй ушул чарбада. Кудайга шүгүр. 95-30 жыл болуптур. Могу корону көрүп атсаңыздар, эмне деген бактар тигилип турат, байкадыңыздар да. Бул бактар чарбабыз 95 алган болсок, бул жерде эчтеке жок болчу. Ачык эле тетигиндей талаа болчу. Дөң. Чындыгында могул жерде эски моякта кой коро бар болчу. Анда толоп тоноп кетишкен. Дубалдардын үстүндө чатыры калган да. 6 жылдан кийин суу чыгып, апам менен атам жылга ушул 200дөн ашык көчөт өстүрүп тигет да ушул жерге. Өстүрүп дегенде тигет 200дөн ашык. Ушул жерде питомнигибиз бар эле, ушундай 5 сантиметрден момундай көк тянь-шань каракайын алып келип отургузуп, ошолорду көбөйтүп, анан ушул биздин корого тигет. Мына достор көрсөңөр, ушунун баарын тең парк кылып атат. Могул ачык жер эмне десеңиздер, ушул ачык жерде аркы баазынын узундугу менен илгерки кой сарай болчу. Кой сарай эскирип бери эңкейип калганынан аркы сарайды илгери салган элек да. Уйга салганбыз. Анан тоок бактык. Тооктон кийин анан торпок бактык. Анан мына азыр кой сарай болуп калды ар жагы. Ушундай парк достор. Мына монун баары тең 5 сантиметрден баштап өсүп келатат. Көрүңүздөр. Биягылар. Могулар 1,5 метр беле ушундай болуп келишкен. Токой чарбасынан алынып, илгери суу чыккандан кийин алып келип отургузганбыз да. Мына чоңдору. Буларга деле ошо 30 жылга чукулдап келатат. Кайыңдар. Ушунун баары эле парк болуп да. Эмгек керек да, кайсы жерде болбосун, эмне кылсаң эле ошол жерге. Бир туп таракты өстүрүш үчүн деле эмне деген убакыт, эмне деген эмгек керек, суу, нээрим керек. Сөзсүз түрдө ушул апам менен атамдын кылган эмгеги. Кудайга шүгүр, мында аллея болуп калды. Биз баардыгына тең суу кирет, монун баардыгына тең. Бул аркы гараж, техника, бетондун баардыгы тең. Илгери үлүшкө тийгенден кийин элдерге тийген кампаларды, картошка складдарды ошолорду ээлеп калышкан, мына ошолорду сатканда атам сатып алган экен да ошолорду. Мына булар кийинчерээк эле келип орнотулган. Буларга деле 15 жыл болуп калды. Жактан демонтаж кылып эле, бузуп туруп эле бияка алып келип кайра чогултуп койгон да. Бетондорун чагып, арматураларын чыгарып кетпей, мына бияка орнотуп, бүгүнкү күндө ушул бизге пайдасын алып келген курулуштар болду да, достор. Көрдүңүздөрбү? Көп эле жерде бузулуп кеткен, сатып алышкан, бузуп салган, бетондорду забор кылып салган, ар кандай. Кудайга шүгүр. Атабыз бүлдүрбөй ушуну кайра бияка орноштуруп жасап, кампада кылып койдук. Биякта техника тура турган кылып койдук. Негизинен ушундай да, анан көп эле ой, өкмөттөн алып алыпсың, анан тигинтип алыпсыңар, анан мынтип алыпсыңар деген да сөздөр боло берет да. Албетте өкмөткө кызмат кылган адам боюнча сөз болбой койбойт. Бирок монун баары тең эле баары деле эмгек да. Чындыгында. Чарбачылык өзү эле бир аз кыйыныраак, кол талап кылат. Биздин эне атабыздын бир топ өмүрү ушул жерде өттү да, достор. Негизи баалай билиш керек. Биз баалап бири-бирибизди мындай көтөрмөлөгөндү билбейбиз да, кемсинтип эле, кемчилик издеп эле, анан бир болбогон далили жок сөздөрдү сүйлөп эле
андай болбойт да. Бири-бирибизди канча көтөрмөлөсөк ошончолук өнүгүүгө карай баягы мотивация да болот да. Бизде бирдеке болсо кемчилигибизди эле баса калып эле ушундайбыз го. Ошонубуздан качан кетсек, көрө албастыктан, текеберликтен, ошондо ар бирөөбүздүн үйүбүздө берекет болот. Баарыңыздардын чарбачылыгыңыздарда ийгилик болсун, жетишкендик болсун. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин.